Instagram мазактаган билдирүү жөнөткөн аккаунттар үчүн катаал чара киргизди. Instagram социалдык тармагы жеке билдирүү аркылуу адамды мазактаган, адепсиз билдирүүлөрдү жөнөткөн колдонуучулардын аккаунттарын өчүрүп кое алат. Бул тууралуу аталган соц тармактын расмий баракчасына жазылган маалыматка шилтеме берип, Барометр билдирет. Эми жеке билдирүүлөр аркылуу адамдын аброюу шектендирип, коркутууга аракет кылган колдонуучулардын аккаунттары бирөөгө жок кылышы мүмкүн. Ушул кезге чейин Instagram катталышы учурунда ушул эрежелерди бузган колдонуучуларга жеке билдирүүлөрдү жөнөтүп гана убактылуу тыюу салган. Эми кимдир бирөөгө орунсуз билдирүүлөрдү жөнөтө берсе, биз анын аккаунтун өчүрөбүз деп айтылат билдирүүдө. Тиркеменин администрациясы расалык же диний көз карашка негизделген жек көрүүчүлүктү козуткан билдирүүлөр тууралуу кеп болуп жатканын түшүндүрдү. Компания ошондой эле блоктогон колдонуучуларды чектөөлөрдү айланып өтүү үчүн жаңы аккаунт түзүү мүмкүнчүлүгүнөн ажыратууга убада берди. Instagram жеке катталышууларда болуп жаткан окуяларды көзөмөлдөө, посттордун астындагы адепсиз комментарийлерди көзөмөлдөөгө караганда татаал экендигин белгиледи. Компания адам укуктарын жана катталышуу купуялыгын бузууга барбайт деп түшүндүрдү. Администрация колдонуучуларга аларга жазылбаган баракчалардан жеке билдирүүлөрдү кабыл алуу мүмкүнчүлүгүн дароо өчүрүү укугун берүү менен жардам берет. Бул функция эми корпоративдик аккаунттар жана катталуучулары көп колдонуучуларга жеткиликтүү. Жаңы жылдык Улуу Британияда кырдаалга байланыштуу пайда болгон, анда оюндан утуп калган футболчулардын Instagram баракчасына жеке кат аркылуу шылдыңдап улуттар аралык кастыкты козуткан билдирүүлөр көп келген.